Assalamu алейкум. Бүгін сіздерге ден соолукту жакшыртуунун эки ыкмасын сунуштамакчымын. Буларды колдонуу менен дем алуу жолдорундагы бардык көйгөйлөрдөн арыла аласыздар. Ушул катары жөтөл дагы токтойт, организм энергияга байып, иммунитетиңиздер көтөрүлөт. Өнөккө чарчоолордун баарысы кетет. Стресс азаят. Кимдин баш оорусу болсо, баш оорусу кетет. Кимдин уйкусу начар болсо, уйкусу калыбына келет. Жана башка өтө көп пайдалары бар. Албетте бул пайдалар 100% ишке ашат дегенден алысмын, бирок такай колдонуу менен өтө жакшы натыйжаларга жете аласыздар. Андыктан аткарууга киришиңиздер. Сиздерге айткым келген эки сунуштун биринчиси дайыма мурун менен дем алып, мурун менен дем чыгарыңыздар. Анткени бул органыбыз табиятынан ушул максатта жаралган. Демек, оозубузду 24 саат бою жаап жүрөбүз, зарыл болгондо гана ачабыз. Жана ошентип ден соолукту калыбына келтиребиз. Экинчи сунушум деле ушуга окшош. Мына ушундай желим пакетти табасыздар жана ушуга дем алып дем чыгарасыздар. 30 секундда жетиштүү. Ушул аралыкта сырттан аба ичине кирбесин, иштеги аба сыртка чыкпай турсун. Эмне үчүн мындай кылыш керек? Анткени кээде биздин организмибизде көмүр кычкыл газы жетишсиз болуп калат. Эгерде организмибиз ушул көмүр кычкыл газына дайым каныгып турса, бардык клеткаларыбыз энергия менен жана ошондой эле кычкылтек менен толук камсыздалып, ар кандай оорулар менен ооруп калуу ыктымалдуулугубуз азаят. Бул нерсени бир күндө 3 жолу такай аткарып жүрүшүбүз керек. Канчалык узак убакыт колдонсок, ошончолук жакшы натыйжага жете алабыз. Маалымат сиздер үчүн түшүнүктүү болгон болсо, комментарийге түшүндүм деп жазып койсоңуздар жакшы болот. Анан баракчага каттала электер подписаться дегенди басып катталып коюңуздар. Анткени сиздер үчүн пайда болгон маалыматтар байма-бай чыгып турат.